Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин лекцияларыбызды улантабыз. Темасы Атила, кыргыздардын даңазалуу баатыры. Бүгүнкү карап чыгатын конкреттүү тема. Гундар Европага кантип келишти? Мен айтып кеттим өткөн жолдор гундар 21 уруу 6 айдан чыгып, анан ушу эбегейсиз тала менен Европага чейин көчүп келишти. Жолдон аларга жолто болгон элдерди жеңип, урууларды жеңип, четке сүрүп, аларды ошо менен кирип калышты Европага. Европага келгенде ордо кылып өзүнө пуштага жайгашты. Бул байыркы кыргыз кыпчак тили бош жер деген сөз. Бош, оңгусу бош. Пушта деген жер бүгүнкү Венгрия, Румыниянын бир чети, Хорватия, Словениянын бир чети, Австриянын бир жагы, Словакиянын бир жагы. Чоң жер пушта деген жер. Эми биздин чүй үрөөнөн бир 2 эсе чоңго, биздин кыргыздардын чүй районунан 2 эсе чоңго ошол жерде гундар жайгаштырган. Балам бир аяка жетип калды, бирок ал жердин баарын тейлеп калганда негизги хан, башында турган хан Ульдин. Эми айтып кетейин ысымдарын. Европада дагы Азиядай болуп 12 хан бар экен. Кыргыз урусунан, кыргыз тукумунан, кыргыз хан тукумдарынан 12 хан бар экен. Кыргыз хан тукумдарында 3 хандардын тукуму бар эле, эмелери, туяктары бар эле. Бул Коёндуу хан, Коконбай хан, Чочу хан. Ошолордун ичинен бардык гундардын ханынан ошолордун шайлачу экен. Булардын ысымы балам бер, айтып кеткен, баламды бер деген сөз. Ульдин өлбөс деген мааниде. Каратон, кара тон. Кара деген бул кара тон деген биз түшүнүп алабыз. Биздин бүгүнкү кыргыз тилинде бул тон деген кыштык кийим, кара түздүү деген жок. Кара деген башка мааниде пайдаланылчу. Бул байыркы кыргыз кыпчак тилинде кара деген күчтүү, абдан мындай күч зор кара деп койчу. Кара күч деп ошондой сөз бар. Кара күч деген абдан зор күч, катуу күч деген сөз да. Кара тон деген катуу тон. Тон деген жанагы мындай которулат, согушка кие турган темир кийим, панцирь, кара тон. Ругила деген бул мааниде урук уулу. Уруктун уулу. Биз деле бүгүн жана берип атпайбызбы? Нарымбай, Таласпай деп жердин ысымы менен. Алар да ошол да ошого бул окшош. Уруктун уулу, урук уулу. Урук деген бул уруу, уулу деген ругила, ила деген уулу. Ила. Ругила. Октор, жа аткыч. Ок деген сөз бул жа деген сөз. Же жа, же жебе. Жебе аткыч, же жа аткыч. Жа аткыч. Мундус, же башкача мунзук. Мундус. 2 вариант бар Европада. Мундус же мунзук. Бул кыргызча айтса болот, бул мончок. Анан донат. Донат деген дөң ат деген сөз. Суу ат. Айтып кеткен. Дөң деген сөз бул сууну билдирет. Суунун жогору жээгин билдирет. Дөң деген сөз. Дөң ат. Донат. Суу ат. Беледа. Бул байыркы кыргыз кыпчак тилинде билерман деген сөз. Атила. Ата уулу. Жанагы жерде Ругила, Илла уулу, бул жерде Атилла, ата уулу. Деңиздей. Деңиз деген оңгусу бир, деңиздей. Эрнак. Эр жигит деген сөз. Эрнак.
Ellak, el başkargan деген söz. Mani. Ошо менен бүт жана гундардын хандары Европада башкарган, Европада тейлеген бүт гундардын хандары кыргыз, кыпчак, байыркы тилдин маанисине ээ. Эми мен айтып атам, эмне үчүн мага айтып чыктым, ал эмне үчүн сиз ушундай далилдеп атасыз, жалаң кыргыздардан хандар шайланган деп. Мен айтып берейин, муну мен айткан жокмун. Мынандай китеп бар. Мурат Аджи, история түрков деген бар. Мурат Аджи өзү кумык. Кумык тили кыргыз тилге абдан окшош. Мен аскерде жүргөндө, мен 2,5 жыл аскерде жүрүп калдым. Кумыктар менен аскер кызмат кылып калдым. Биздин тили окшош. Казак тилден да жакын, кумык тили кыргыз тилге. Казак тили кыргыз тили жакын деп атпайсызбы? Андан да жакын. Кумык тили. Мурат Аджи, бирок кумыктар баары европейче түзүлүшү. Бүт биз монголча болобуз, азиатча түзүлүшү, алардык европейче түзүлүшү, кебетеси. Мурат Аджи бул деген белгилүү түрколог, окумуштуу, белгилүү. Бир 50-60 китеп жазган. Гундар, хундар, кыпчактар деп абдан көп китеп жазган тарых жөнүндө. Аны ушу киши жазып атат. Мына ушу киши жазып атат. Отдельного разговора заслуживают киргизы. Бесспорные тюрки. Еще один народ-загадка. Душой тюркского мира было когда-то верховье реки Анашу, Енисея. Так повелось в глубокой древности. Мать-река, земля Адама и Евы. Здесь люди впервые узнали о Боге Небесном, Тенгири. Сюда пришел его посланник, Гессер, Сын Божий, ставший пророком тюркского мира. От Сына Божьего началась царская династия правителей, или люди голубой небесной крови. Цари, самые древние тюркские роды, а к лицам царской династии обращались почтительным словом «киргиз», что означает «ваше сиятельство», «ваше высочество». С царя Кира Великого это идет традиция. Киргизы – это царские роды, деп мына бул киши жазып атат. Мен жана айткам, одан кийин хан бар экен, эмеде гундар шайлачу экен, 12 ханды Европада. Бирок шайлаганда да кызык шайлачу экен. Бир ханды шайлачу эмес экен, 2 хан шайлачу экен гундар. Бирөө Каган, Ага хан, экинчи мындай айтканда Жөнөкөй хан. Бирөө Каган деген Ага хан, улуу хан, экинчи Жөнөкөй хан. Хан, Тимиле хан. Анда мен айткан жокмун. Аны мына Иштван Богон айтып атат. Эмесин берип атат. Жанагы графигин берип атат. Кайсы жылдары ким шайланган? Мына айтып берейин. Баламбер менен Ульдин экөө. Баламбер улуу хан, Ульдин экинчи хан. 369-399 жылы. Эметиптер жана тейлептир, бийлептир. Экинчи Ульдин менен Харатон 399-410. Ульдин менен Харатон. Ульдин Ага хан, Каган, Харатон хан, экинчи хан. Харатон менен Ругила 412. Харатон Каган, Ругила, Жөнөкөй хан. Төртүнчү Ругила менен Октор 412-428. Ругила Каган, Октор, Жөнөкөй хан. Октор менен Мундус 428-430. Октор Каган, Мундус, Жөнөкөй хан. Мундус менен Донат, Мундус Каган, Донат, Жөнөкөй хан 430-432. Донат менен Беледа 432-434. Донат Каган, Беледа хан, Жөнөкөй хан. Эмне үчүн бул жерде мындай болуп атат? Кээ бирде 30 жылдан, кээ бир мезгилде 2 жылдан, 3 жылдан булар бийлеп атышат. Эмне үчүн? Анткени гундардын хандары сарайда отуруп, тамак ичип, жыргап уктачу эмес. Гундардын хандар такай эмеде болчу, аскер жүрүштө болчу. Аны аскер жүрүш деген бул бүгүн барсың, эртең курман болуп каласың. Ошон үчүн курман болуп калчу. Көпчүлүгү жана салгылашуу мезгилде курман болуп калчу.
asker жүрүштөрдө. Алар үйүндө отурушчу эмес, жана жыргап, кымыз ичип, эт жеп, жана сарайында чалкалап жатып, жок, asker жүрүштө жүрчү. Гундар ошон үчүн ошондой хандарды шайлачу. 8-нчи Беледа Атила 434-445. Беледа биринчи хан, Каган, Атила экинчи хан. Атила деңизи Атила 400, Атила Каган деңизи экинчи хан 445-453 жыл. Деңизи Эрнак 453-456. Эрнак Эллак 456-472. Эллак Олтсундур 472-488. Олтсундур деген муну айтып кетиш керек, бул эмесин жанагы маанисин байыркы кыргыз кыпчак тилинде зундур деген сөз сынды деп түшүнөбүз да биз. Бул деген жеңди деген сөз экен. Жеңишке жетти деген сөз экен. Жеңди деген сөз экен. А олт деген байыркы кыйын эме мына карт жеңүүчү деген сөз. Олтсундур. Ошо менен ушундай жана гундар шайлачу экен эки хандан. Бир ханы курман болуп калса, экинчиси бар. Анан улуу ханы же Каганы башкарат ичкиликти оң канатты. Экинчи хан же жөнөкөй хан башкарат сол канатты. Баарынын өзүнүн эмелери бар, функциясы бар. Кандай башкарыш керек. Мен ойлойм, бул 4 ысым абдан маанилүү. 4 хандардын таасири жана гундарга абдан чоң. Булар биринчи Баламбер жана бияк ечитип келип, 6 айдан баштап ечитип келип, эмени чекараны эмеден койду, Дунайдын ортосунан койду. Пуштага жетпей. Экинчи Улдин болсо бүт пуштаны ээлеп алды. Бүт пуштаны ээлеп алып, ошол жерге ылдыйкы чегара эмеге келип калды. Германиянын, бүгүнкү Германиянын жерлерине келип калды. Ругила деген хан абдан кыйын хан, абдан таасирдүү, абдан мындай карт бөрүдөй каарман, кыйын, эр жүрөктүү хан болчу. 5-6 салгылашууну жеңип алды. Анан ылдыйкы чегараны Балтика деңизинен койду. Өйдөңкү чегараны тетиги Адриатикалык деңизинен койду. Бул Ругила хан. 4-үнчү маанилүү ысым, хандын ысымы, мен ойлойм, бул Атилла. Атилла деген бүт жеңгенде, аны айтып кетем. Германияны жеңип алды, Галлияны, бүгүнкү Францияны жеңип алды, Италияны жеңип алды, багындырып алды. Бүт баарын өзүнө кошуп алды. Баары Атилланын көз каранды болуп калды. Атилла башкарганда. Абдан маанилүү гундардын, кыргыздардын тарыхына. Баламбер, Улдин, Ругила, анан Атилла. Кандай салгылашууларды жеңип атышты булар? Эми маанилүү салгылашуулар мен айтып кетейин. Улдин 401 жылы Улдин эмеге чыкты, аскер жүрүшкө чыкты. Кавказ жагы менен Иранга каршы армандардын бабалары, бүгүнкү армяндардын бабалары Улдинге эме жибериптир, элчилик жибериптир, бизге жардамга келесиңер болбойт. Анткени биз сизге жакынбыз, биздин Кудайыбыз Христос, Теңир, Көкө Теңирдин уулу, Көкө Теңирдин жакшы көргөн уулу, биз да силерди жакшы көрөбүз, силерди бизге жардам бергиле деп ошондой элчилик жибериптир. Анан Улдин 8 түмө менен 2 Остгот Герман түмөн, 2 Антвенет түмөн, 4 Гун түмө менен аскер жүрүшкө 401 жылы жазында чыгыптыр, март айында чыгыптыр. Чыгып, июлда озеро Ван деген бар, бүгүн жана Кичи Азияда, ошол жерге келип жайгашып, анан Улдин келгенде эле тиги ирандыктар, сасаниттер качыптыр, өзү качыптыр, гундар келди деген качыптыр. Бүт баарын тиштеп атып качыптыр. Куралдарын, эмелерин жана жылкыларын, аттарын, баарын тиштеп атып качыптыр, коркуп, гундар келатат деп качып кеттир. Анан кайра тартайын деп атканда, ошондо август айында Улдинге элчилик келиптир. Эмеден жанагы Аркадий деген императордон, чыгыш Румдагы император, Аркадий деген император элчилик жибериптир. Ошол жерге Вандын жана суунун жээгине
келіп кимдин алдына түшүп, Ульдин алдына түшүп, кагазын окуп берип, Аркадий жиберген. Анткени тиякта төңкөрүш болуп тур, чыгыш урумда, Константинополе төңкөрүш болуп тур. Мен баягы айтпадым эле, жарым готтор качканда, кире качкан ошо чыгыш урумга кире качкан, ошо коргонуп, башын коргоп, ошо кире качкан. Анан чыгыш урумдар аларды алган. Аскер кызматка силер чегарачы болуп бергиле деп. Алар чегарачы болбой, 60 000 киши экен. 40 000 өзүлөр жана Вестготтор, 20 000 аларга кошулган сарматтар, эмеден качкандар, аларды гундан качкандар. Алар Константинополе төңкөрүш кылып, бүт баарын кырып, Аркадий качып, бир аралга кире качыптыр. Эч ким билбеген аралга, алыска аралга аларга Вестготтор жете албай калыптыр. Анан ошо жерге кире качып, ошо жерден качып бериптир, мени сактап кал. Каалаган олжоңду берем, каалаган кунуңду берем, мени сактап калчы деп, кайра мени бийлигин берчи деп. Анан ошо Вандан 14 күндө атчандар чегистүү менен келишет. Дарданялык ысыктан өтүшөт, Константинополдун ар жагына келишет. Фавианис деген жерден кимди кармап, курчап, жана Вестготтор менен сарматтар ошо жерден алар жеңип алышат. Жеңип алат. Анан келип жеңгенче тиги болгончо жаңы жыл келип калат. Бул сентябрда барышкан, августтун аягына сентябрда барышкан жаңы жыл келип калат. Анан жаңы жылдык жанагы ал мезгилде Христос да бар болчу. 401-жыл. Рождество да бар болчу. Рождество белек деп жана Вульдин тарыхта жазылат, өзү жана эмен башчысын, кол башчысы Вестготтордун кол башчысы аты Гайна деген которса болот, бүгүн Токочу деп. Тарыхта турат, Готе деген китепте мына жерде. Гайнанын башын кезип, бир батиниске салып, үстүн жаап, белек кылып кимге жиберет? Жана Аркадийге жиберет. Аркадий сүйүнгөн бойдон келет, өзүнүн бийлигине отурат, Ульдиндин алдына чыгып, чоң ыраазычылыгын айтат. Сен мени кайра ордума койдуң, жылына мен сага төлөйм 2100 фунт алтын. 2100 фунт алтын деген 3 фунт 1 килограмм. 700 килограмм алтын төлөйм. Ана мынау Дунайдан өйдө жагы 3 күндүк жол атсаң сеники алып ал. Ошо бар берем. Эмеси менен, жерлери менен, шаарлары менен, адамдар менен баарын сага берем. Алып ал деп берип салат. Ульдинге. Бирок Ульдин айтат, мага жана эмен кереги жок. Жанагы шаарларың да кереги жок, жериң да кереги жок, өзүбүздүн жерибиз толтура. Сен андан көрө мага 10 000 чогултуп бер, 10 000 жаш аялдарды, жаш кыздарды үйлөнгөнгө, гундарга. 10 000 чогултуп берет, жаш кыздарды, бойго жеткен кыздарды, аялдарды чогултуп берет, аларды гундар ичтип кетет. Ошо менен Аркадийдин бийлигин Ульдин кайра ордуна коет. Анан чыгыш урумду кайра жана сактап калат, ошо мамлекет сактап калат Аркадий. Анан ошондон баштап чыгыш урум гундарга жылына 2100 фунт 700 килограмм таза алтын төлөйт, салык. Мен силерге малай болом, кул болом деп ошондой жана өзүнүн милдеттерин алат жана Аркадий. Ошо менен сага акча төлөп турам деп. Анан дагы белгилүү хан бул Ругила. Ругила эмне үчүн белгилүү? Анткени Ругила 16 жыл башкарды. 16 жылда бул чегараны, ылдыйкы чегараны Балтика деңизге чейин жеткизди. Өйдөнкү чегараны Адриатик деңизге чейин жеткизди. Бул империя абдан кеңейип кетти. Анан ошондо жанагы Балтика деңизге качкан Вестготтордун жарымы Англ, Сакс, Ют, Фристер чогулуп, ошол жерде башка герман уруулар чогулуп, 50 000 аскер чогултат экен. Анан 50 000 аскер чогултуп, алар өзүнчө гундардын ордосун курчап, баарын кырабыз, баарын жоготобуз, ошо менен гун мамлекет жок болуп калат деп, ошолор ошондой план түзүп келатат экен. Ал белгилүү болуп калат кимге? Ругилага. Ругила буктурма уюштурат. Кичинекей капчагайдан. Анан тигилер жана кирип калганда 50 000 биягын жаап, анын үстүнөн жана жаарын ата баштайт. Баарын кырат, бирөөнү калтырбай, 50 000 кишинин баарын кырат. Мага келаттыңар беле мени өлтүрөм деп, өзүң өлгүлө деп. Баарын ошо жана Вестготторду, Англ, Сакс болгону баарын кырат ошол жерден. Аз эле адам качып кетет. Ошо менен Ругиланын да эмеси жанагы салымы, таасири абдан гун тарыхына абдан зор. Ал
mamlaketni kengeytip berdi, çoňaytyp berdi. Oşa menen bugünkü leksiyany biz bitirelim. Sizlerge çoň rahmat. Emki jol çeyin.